Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кыргыз элим, ушул учурдан пайдаланып сиздерге бир хадисти чечмелеп бергим келип турат. Bundan bir neçe gün murda Burmakan enebizden jarıyaсын чыгарганбыз. Бул энебиз көзү көрбөгөндүктөн операциясына 60 000 сом керек болуп бизге кайрылуу жасаган. Биз дагы энебиздин өтүнүчүн аткарып жарыя чыгарганбыз. Эми хадиске өтсөк. Бисмиллахиррахманиррахим. Bir gün bir 500 yıl ibadat kılgan bir kişi olup eкен. 500 yıl ibadat kılıp ondan sonra Allah'ın asına barganda Allah Taala al kişiге айтат экен. Менин меримим менен сен бейишке кир деп айтканда ал кишинин жүрөгүндө ушундай ой сезим өтөт экен. Эмне үчүн Аллахтын мээрими менен мен бейишке киришим керек? Мен жөн гана өзүм кылган ибадатым менен кирсем кандай болот экен деп ой кеткенде Аллах Субханаху ва Таала бар жокту билүүчү зат анын оюн билип калат. Билгенден соң ал кишиге Аллах Субханаху ва Таала айтат: "Мейли сен өзүңдүн ибадатың менен кир" деп. Аллах Субханаху ва Таала анын 500 жылдык ибадатын бир таразга, Аллах Таала берген нематтан бир көзүн гана бир таразга койгондо 500 жылдык ибадатты бир көз өз салмагы менен жеңип коет. Айтам деген сөз эмне? Ушуну Аллах Таала жаратуучу жалгыз Аллах Таала бизге берген бир көзүн биз актай албайт экенбиз. Бүгүн көрүп турабыз. Анткени бизде 300 миңге жакын подписчик бар. Ушул 300 миңге жакын подписчик болгон 60 000 сом акча топтоп операция кылдыра алган жокпуз. Ушул жалгыз Аллах Таала берген нематты биз керек болсо операция кылып кайрадан уланып калышына дагы мүмкүнлүк жарата алган жокпуз. Ушул үчүн бир көздүн нематы бул чексиз бактылуулук экен. Assalamu alaikum. يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى الله يا الله يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان Бурмакан жамиина Ал Жардам фондунун атынан келдик. Келсек азыр бул эженин абалы аябай оор экен. Ала жетпей кыйналып атат экен. Түнү менен уктабай ала жетпей кыйналып чыгыптыр. Эже менен бүт муундары ооруйт экен. Гормоналдык препараттарды алып турат экен эже. Азыр дагы ала жетпей кыйналып ушул немесин өпкөсүн бир нерсе басып аткандай сезим болуп атат экен. Эженин азыр абалы оор болуп турат. Больницаларга жатпайлы десек эже өзү басып бара албайт экен. Больницаларда болсо бизге анализиңер менен келишиңер керек деп кабыл албай атат экен. Биз азырынча Ал Жардам фондунун атынан ушул 13 миң акча топтолгон. Ошол акчага продукт табыл, анын арасында дары дармек, ашкан акчаны азыр эженин өзүнө берип турабыз. Бирок мындан сырткары эженин бул акча эжени больницага жаткырып турганга гана жетет экен. Мындан тышкары эжен катаракта оорусу менен ооруйт экен. Онго дагы 54 миң акча керек болот экен. Азыр учурда эже медициналык жардамга муктаж. Ошондуктан кайрымдуу адамдардан дагы да болсо биз жардам күтүп калабыз. Азыр болсо эжеге бакчаны берип турабыз, дагы биз эжени больницага жаткырып караштырганы, жардам берген аракет кылабыз. Бардык жардам берген адамдарга чоң рахмат айтабыз. Жардам алышыңыз болсун. يا منزل القرآن